Урматтуу бир туугандар, Аллах Таала бүгүнкү биздин ыйык күнүбүздү берекелүү кылсын. Билип билбестен кылган күнөөлөрүбүздү, кемчиликтерибизди жараткан кечирип, имандарыбызды бекем кылсын. Ошондой эле ар бир таштаган кадамдарыбыз менен Аллахым акыреттеги даражаларыбызды көтөрсүн. Туугандар, биздин шариатыбыз, биздин үммөтүбүз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын эң акыркы жер жүзүндөгү үммөт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Аллах Тааланын адам затына жөнөтүлгөн пайгамбарлардын эң акыркысы. Ошондуктан бүгүнкү биздин жашообуздагы болуп жаткан бардык көрүнүштөр бул Аллах Тааланын тагдырда жазган кыямат кайымдын алдында белгиленген боло турган нерселердин сүрөттөрүн бүгүн биз көрүп жатабыз. Кыямат жакын. Кыямат, туугандар, аябай жакын. Бүгүнкү күндө ушул кыямат күндүн абдан көп белгилери болуп жатат. Бул нерсеге биз күбө болуп келебиз. Бирок туугандар, кеп капыр үчүн кыяматтын жакындыгы, кыяматтын алыстыгы капыр үчүн же болбосо кайдыгер инсан үчүн эч кандай айырмасы жок. Эмне үчүн дегенде, туугандар, капыр инсандар булар Аллах субханаху ва таалага иман келтирбеген, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга иман келтирбеген, акырет күнүнө, тагдырга эч нерсеге ишенбеген инсан. Аллах субханаху ва таала мындай категориядагы адамдарды амватун гойру ахья, алар өлүктөр, алар тирүүлөр эмес деп Аллах Таала ушундай деп кабар берди. Бүгүн жер жүзүндөгү туугандар жашап жаткан адам затына эгер биз назар сала турган болсок, чындыгында мусулман эли, иман келтирген, пайгамбарыбыздын артынан ээрчиген, Аллахка иман келтирген мына ошол мусулман калкы бүгүн бир гана потребительдердин ролун жашоодо аткарып калышты. Бардык нерселердин, техникалардын түрлөрүн, бүгүнкү жаңы технологиялардын түрлөрүн дагы чыгарып аткан производительдер, туугандар, бул имансыз мына ошол капыр адамдардын чыгарып жаткан нерсеси. Дүйнө жаатында булар абдан алдын жүрүп кетишти, биз артта калдык. Өзү негизи Аллах Таала жер жүзүнө адам затын жаратканда «Ва из кала раббука лил малаикати инни жаилун фил арди халифа», мына ошол периштелерге жер бетинде мен орун басар кылып адамды орун басар кылып дайындамакмын деп ошол кести эстегин, периштелерге айтып турган, жараткан Кудайың периштелерге айткан кести эстегин деп Аллах Таала Куранда айтат. Ошондуктан туугандар, периштелер «Ва нахну нусаббиху бихамдика ва нуқаддису лак», сага биз үзгүлтүксүз о жараткан сыйынып, сага күнөө жасап, сенин айткан буйруктарыңды так аткарып, сени арулап, сени мактап, сени даңазалап турсак, ал эми сен кан төккөн, бузукулук кылган адам затын жер бет орун басар кылып дайындап коесуңбу деп периштелер таң калуу менен Аллах Таалага кайрылышкан. Мына ошол жерден дагы биз түшүнсөк болот. Бүгүнкү жер бетиндеги билим, технологиянын өнүгүшү, мына ошол нерселердин бардыгы адам затынын результаты. Ошолордун ойлоп чыккан, ошолордун жетишкен результаты. Бул нерсеге жиндер жеткен жок. Бул нерсени периштелер кылган жок. Бүгүнкү ушул так наукалардагы бардыгы адам заты аркылап мына ушул нерсени ишке ашырып келет. Биз ушунчалык деңгээлде артта калып кеттик. Мына ошол өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн фонунда, илимий жактан өнүгүп жаткан ошол өлкөлөрдүн фонунда мусулман адамдар өздөрүнүн илимден артта калышы менен, өздөрүнүн ушул ислам динин бекем тутунбаганынан, туугандар, третий страны деп бул үчүнчү бир сорттогу ошондой бир калкка айланып калды. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан эле: бир күндөр келет, силердин үстүңөргө жырткыч өзүнүн добычасы, ошол жырткыч өзү жеген ошол жертвасынын артынан кандай таштаган болсо таштаса, силердин үстүңөрдөн башка калктар дагы мына ошондой кылып таштап калат, атака жасап калат. Мусулмандар падударам болосуңар деп Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан сахабалар сурашты: Я Расулаллах, эмне үчүн андай болуп калды? Биз аябай аз болгондуктан бизди тоготпой ошондой болуп атабы? Дегенде жок деп. Силер ал күнү аябай көпсүңөр деп. Бирок силердин көпчүлүгүңөр, силердин көбүңөр, силердин ошол көлөм, объем аябай чоң болгондо дагы сапаты жок, селдин ылайкасы сыяктуу мына ошондой сүрөттө болосуңар деп. Биримдик жок, бирин-бирине болгон колдоо жок. Каждый бир кичинекей бир мелочь болсо мусулмандар бири-бири менен тытышканы да. Мусулмандар бир күн башка элдердин алдында кордукту көрүп келип аткан мына ошондой доорлор. Орто кылымдарда
крестовый походтор деп керек болсо мына ошол 9-11 сентябрда Америкадагы болгон соода борборлорунун жардырылышы, ошондон кийинки өлкөлөр тарабынан болгон Афганистан элине, Афганистанга болгон чабуулдары, ошол кездеги президент Буш, ошол Буш младшийдын сүйлөп жаткан кезде оозунан крестовый поход деген сөз, мына ошол крестовый деген нерсе оозунан чыгып кеткен. Жаңылып оозунан ушул нерсе чыгып кеткен. А бул деген туугандар түшүнүктүү. Бул дегени алар үчүн ыйык согуш. Бул жөнөкөй бир согуш эмес. Бул против терроризма, радикализма деген согуш эмес. Бул дегени мусулмандардын үстүнө ыйык крестовый поход. Бул деген алардын мусулмандарда жихад болсо, алардын жихады мына ошол крестовый поход.